Анакей, туздукун текшерип көрөлү. Кандай болду? Канчалык жарык күйүп аткандыгындагы. Эмне үчүн сууда эригенде электр тогун өткөргөндүгүн. Бул Бишкектеги креатив таалим билим берүү комплексиндеги 9-класстын химия сабагы. Сабактын түшүнүктүү, сапаттуу өтүшүнө шарт түзүлгөнү кире бергенде эле химия классынын лабораториялык жабдууларынан улам көрүнүп турат. Окуучулары да кадыресе лабораторияда иштөөгө ылайык ак халаттар менен. Бул мектепте 3-класстан бери окуйм. Биздин азыркы химия сабагыбыз абдан кызыктуу өтөт. Булардын түздөн түз себебинин бири бул практиканы жана теорияны биз бирдей алып кетебиз. Биз гана эже биринчи түшүндүрөт, андан кийин практика жүзүндө көрсөткөндө биз көбүрөөк билим алып, ошо жөнүндө биз тесттер жазып атканда өзүбүздү бат эле жазабыз. Жана химиясы мен келечекте өзү медицина кызматкери болгум келет. Ошондуктан мен химия сабагын абдан жакшы окушум керек жана биологиядан да тест тапшырам. Бул мектепте окуганыма абдан сүйүнөм, себеби келечекте мен медицина кызматкери болгондо Доктор болгум келет. Доктор болгум келет. Бул ошо азыркы өтүп аткан сабагыбыз абдан пайдасын тийгизет. Химия предметинен ошо 30 жылдык тажрыйбам бар. Мектепте билим берүү жагында иштеп келатам. Азыркы сабак өтүп аткан классыбыз 9-класстарга сабак өттүк. Бул лабораториянын шартын көрүп турасыздар. Бардык шарттар түзүлгөн. Негизинен биз теорияны практика менен айкалыштырып иштегенге толук шартыбыз бар да. Бул жерде мына бардык документтерде дагы көрсөтүлүп турат. Мына кайсы реактивдер менен иштешет, стандарт боюнча календардык планда эмне реактивдер керек болсо, ошонун баары мектепте жатылган. Ал эми кошумча биз өзүбүздүн дагы жашоодо колдонуп атканына бул жерде көрүп атасыздар. Лимон кислотасы жана башка биздин аптекадагы деги эле жашообуздагы жууч каражаттар жана башкалардын баардыгын алып келип, балдар өздөрүнүн кол менен да алып келишет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша толуктап алып иштей беребиз. Ошондуктан химияда деги эле мындай реактивдердин альтернативасын колдонуу аябай ыңгайлуу да. Мисалы бул жерде натрийдин гидроксиди деген мектепте негизги реактивдердин бири да, ал жок деп айтканга болбойт. Каустикалык суу менен, сода менен алмаштырып коюшубуз мүмкүн. Дагы ошондой эле аптекада ар кандай каражаттар менен алмаштырышыбыз мүмкүн. Ошентип биз каражаттарды негизинен өзүбүз эле альтернативный вариантта колдонобуз. Мисалы мектеп лабораториясында өзгөчө индикаторлор жок да. Индикаторлорду биз универсалдык индикаторду, мисалы капустадан алып даярдашыбыз мүмкүн. Бир күндүккө жарайт. Аны ордуна мисалы башка реактивдерди издөөнүн зарылдыгы деле жок да. Ошол сыяктуу биз лабораторияны өзүбүз толуктап иштеп, балдар менен ушундай иштерди алып баратабыз. Мына ушундай шартта билим алган балдар өткөн жылы Анталия шаарында өткөн эл аралык мультипредметтик олимпиадага катышып, биринчи орунду алып келишкен. 1000ден ашуун окуучу катышкан чоң таймашта креатив таалим билим берүү комплексинен 20 бала 8 предмет боюнча күч сынашкан. Бул олимпиаданын дагы бир өзгөчөлүгү, бир эле бала олимпиадага бир нече сабактан катышууга мүмкүндүк берилген. Мен математика, химия жана английский сабактардан катышкам. Английский жана химиядан 3-орун алып келдим. Математиканы тиле каршы албай калдым. Кандай таасир алдың баргандан кийин? Окууга мотивациям өстү. Анткени Турцияга барып келип, ушундай олимпиада менен ушул окуганыбыздын эмгегибиздин натыйжасы деп ойлойм. Анталиядагы олимпиадага химия жана англис тил сабактарына катышып, 2 сабактан тең 4-орунга ээ болдум. Олимпиада жөнүндө айта кетсем, биз ал жерге ар кайсы класстардан бардык жана биз өз ара биримдиктүү болуп, достор болуп калдык өз ара. Бул да бир чоң жетишкендик деп эсептейм. Жана ал жерде да башка мамлекеттин өкүлдөрү менен таанышып, алар менен кээ бирлер менен дос болуп калдык. Бул дагы өзүнчө бир жаңы таанышкандыктар экен, жаңы көз караштар пайда болот экен. Айта кетсем, Турцияга олимпиадага барып келгенден кийин сен ушул башка окуучуларга да ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү каалайт экенсиң, себеби бул мүмкүнчүлүктөр бардыгына эле ачылып бербейт экен, бирок ишенебиз, алар өзүнүн билими менен башка жерден да ушул өздөрүн көрсөтүп кетет деп. Келечекте ким болоюн деп ойлоп атасың? Журналистиканы тандадым. Мен ойлойм, келечекте мен да татыктуу журналист болгонго аракет кылам. Ал эми мугалимдик жөнүндө айта кетсем, мугалим болуу мен үчүн абдан кыйын кесиптердин бири болуп эсептелинет. Ошол 11 жыл окуу жылдарында мен
ар бир жылы ошол мугалимдер менен сыймыктанчумун. Себеби алардын кылган эмгеги абдан чоң. Алар өзүнүн болгон билимин окуучуларга бергени аракет кылышат. Жана ошол окуучуларда кичине болсо билими калып, алар ошо ал билимди колдоно алса, бул мугалимдер үчүн эң чоң жетишкендик деп эсептейт. Ооба, олимпиадага биз мугалимдердин негизги жумушу бизде анткени болгон жыйынтык ошол олимпиададан көрөбүз да. Анткени тестке барышат, алтын тамгага тапшырышат, химия сабагы бул негизги предмет болуп эсептелинет. Андан сырткары жалпы республикалык тестте дагы тандоо сабактардын бири химия сабагы киргизилген. Көпчүлүк окуучулардын каалоосу менен мед академияга тапшырабыз деген окуучулар болот. Ошондуктан химия сабагы бүгүнкү күндө өтө актуалдуу сабактардын бири. Анан олимпиададагы бизде өтө орчундуу маселе. Акыркы жылдардан бери бизде окуучуларыбыз стабилдүү райондук олимпиадада чыгып келатышат, шаардык олимпиадага катышып атышат. Ал жерге 3 окуучу даярдаганбыз. 9-класстан, 10-класстан, 11-класстан. Себеби алардын талаптары ошондой экен, ар бир классты өзүнчө текшерет экен. Ошондуктан биз жогорку класс катары ошолорду алдык. 11-классыбыз 4-орунду, 10-классыбыз 1-орунду, Курбаналиева Фирдавси деген кызыбыз, анан 3-орунду дагы бир окуучубуз ээлеп келди. Мамлекеттик мектептердеги стандарттык программа менен иштейбиз биз деле. Ошол эле календардык план, ошол эле стандарт. Мен өзүм да ошол календардык пландарды стандарттын түзүүчүсү катарында мүчө болуп иштеп келатам. Бирок бул жерде эркиндик бар да. Мисалы, сабактын планын жазууда, деги эле мугалимдердин иштөөсүндө чектөө жок. Анан эң негизгиси биз түштөн кийин да окуйбуз да. Ошондуктан түштөн кийин үй тапшырмасын аткаруунун эсебинен бизде балдар менен иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Гос мектептерде мисалы түшкө чейинки стандарттык 2 саат өтүлөт, кетет, балдардын тапшырмасы өз алдынча иштегенге туура келет. Мисалы азыр эле биз сабак өтпөдүк, электр тоонун өткөрүмдүүлүгүн аныктоочу аспаптын түзүлүшү, мисалы мектеп лабораторияларында көпчүлүк мектептерде эле жок эсе болуш керек. Теория менен өтүп атышат мугалимдер, же болбосо мүмкүнчүлүгү болсо, эгерде компьютерди жакшы билсе, интернеттен ар кандай видеолорду көчүрүп алышып, ошону менен колдонуп атышат. Алар орус тилдүү, же болбосо өздөрүнүн максатына ылайыксыз видеолор болуп калышы мүмкүн ар кандай. Биз болсо көрдүңүздөр, ушул сыяктуу аспаптарды өзүбүз жасап, бул жерде балдар менен иштеп атабыз. Андан сырткары бул жердеги көрсөтмө куралдардын баардыгы кыргыз тилинде которулган. Химиялык тил, анын ичинде химиялык тилдин кыргыз тилинде окутулушу да өтө маанилүү. Анткени балдар тест тапшырууда ошол тил өзгөчө маанилүү да. Ошондуктан биз бул жердеги эрежелер менен кантип иштеш керек, идиштердин аттарын билиш керек, идиштердин ар биринен терминдерди кыргызча сүйлөш керек. Мына бул жерде саатта деле көрүп турасыңар, булардын баардыгы тең ошол химиялык тилди калыптандырууга карата жасалган көрсөтмө куралдар. Ушундай көрсөтмө куралдарды биз өз алдыбызча көбүрөөк жасап, дагы ошол балдарга тереңирээк билим бериш үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, бизде материалдар негизи кыргыз тилинде жок. Химия сабагында тереңдетип окутуу үчүн көпчүлүгү орус тилдүү материалдар жетиштүү интернет булактарында. Англис тилдүү дагы материалдар өтө кызыктуу да. Ошондуктан биз балдарга билингвалдык методика деген биздин мектептин философиясына ушул нерсе жатат да. Ар бир мугалим терминологияны 3-4 тилде балдарга берип койсо, ошол жыйынтыктуу болот экен. Мына биз олимпиадага барганда балдар катышканда англис тили жана орус тили экен да. Ал жерде кыргыз тилинде жок экен. Биздин балдар болсо ошол орус тилинде дагы даярданып жүргөн үчүн, жанагы биз маселелер чыгартканда, эксперименттер жасатканда тилди кыргыз тилинде да, орус тилинде да калыптандырып бар үчүн ошол жерге барганда орус тилдүү балдардын арасында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келе алды деп ойлойм. Аты айтып тургандай, балдарга сапаттуу билим берүүнү максат кылган мектепте ар бир педагог балдардын алдында мугалимдин чоң жоопкерчилигин жадында билип, өздөрүнүн кесибине ынтызарлык, чыгармачылык, жаңычылдык менен мамиле жасап, натыйжасы эл аралык олимпиадада көрүндү. Мындай мотиватор сыяктуу сезсек болот өзүбүздү. Себеби азыр деген мурунку билим берүүдөгү талаптар менен бүгүнкү күндө билим берүү талаптар такыр башка да. Себеби деген баалуулуктар такыр башкача болуп, баалуулуктар өзгөрүлүп атпайбы? Биз ошого карата өзүбүздүн ыкмабызды жана методикабызды мугалимдер өзгөрүшүбүз керек. Биз деген азыр техника алдын көздөй жылып өзгөрүп аткандан кийин, билим берүү тармагында деген шарттар, талаптар өзгөрүп аткандан кийин биз сөзсүз түрдө мугалимдер ошо талапка ылайык ишти жүргүзүшүбүз керек. Бул комплекстин негизделгенде быйыл 7 жыл болду. 2017 жылы ачылганбыз. Окуу жылында жаңы ачылгандай эле биз 270 бала менен ачылдык. 1-класстан 11-класска чейин. Мектебибиз бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй эле өтө чоң аянтты ээлеп турабыз. 1,5 миң балага ылайыкталган мектеп. Комплекс учурда балдар бакчасы, даярдоо класстары,
биринчи класстан 11 класска чейинки окуучулар билим алат. Жалпы учурда балдарыбыздын саны 1000ге чукулдап калды. Мындан тышкары комплекс ар тараптуу өнүгүп жатат. Учурда биздин Бешкүнгөй айылында дагы балдар бакчасынын 2 филиалы ачылды. Ал жакта дагы так эле ушул биздин креатив таалимдин башкы корпусундагыдай эле шарттардын баардыгы тең түзүлгөн. Бүгүнкү күндө зет муундарынын балдарын окутууда кандай кыйынчылыктар кездешет? Зет мундарын окутууда деген кыйындык деген ошо ата-энелер көп көңүл буруш керек да. Мен айтып кетер элем, ошо ата-энелер азыркы зет мундагы балдар болуп атпайбы? Ошо көбүнчөсү жаш ата-энелер болуп атат да. Жаш ата-энелерден ошо балдардын келечегине көңүл буруш керек. Жана телефонго кечке телефон менен коюп койбой, анда чектеш керек. Же болбосо деген телефондон туура маалымат алып, өзүнүн бир кандайдыр ички дүйнөсүн өстүрө турган маалыматтардын үстүндө иштегенге багыттап үйрөтсөк, бул эң эле жакшы. Анан таптакыр эле оюн ойнотуп эле балдарды ошого алаксытып коюп койгондо ал да таптакыр туура эмес болуп калат. Анан бул дагы биздин азыр коомчулукта бул дагы бир көйгөй деп эсептесем болот. Бирок бул көйгөйдү жалгыз биз мугалимдер чече албайбыз. Муну сөзсүз түрдө деген коомчулук менен, ата-энелер менен жана мугалимдер менен бирдикте иш алып барышыбыз керек. Ар тараптан өнүккөн инсанды ошондо биз тарбиялап чыгара алабыз. Себеби биздин азыр окутуубуздун баары деген инсанга багытталган окутуу деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн инсанга багытталган окутулуп аткандан кийин биз деген сөзсүз түрдө баардык тармактарга көңүл бурушубуз керек. Учурда бул мектепте билим берүүнү ар тараптуу өнүктүрүүнү көздөп эң мыкты мугалимдерди тандап алуу менен бирге мындагы жамааттын, ата-энелердин демилгеси менен Кыргыз-Герман инновациялык борбору ачылган. Ал мындагы негизги чет тили англис тили менен биргеликте экинчи чет тил катары немис тили окутулуп үйрөтүлүүдө. Учурда Германиянын мектептери менен билим берүү жаатында дагы кызматташуу боюнча чоң кадамдар жүрүп жатат. Бул боюнча бизде азыркы күндө 1 класстан баштап чет тили киргизилген, немис тилин каалоочулар ошол келечекте Германиядан барып билим алып, же болбосо немис тилдүү өлкөлөрдө билесиздер, азыр стипендианттар үчүн абдан сонун шарттар түзүлгөн. Мына ушул жаатта дагы иш жүрүп атат. Ал борборубуз мындан тышкары бардык каалоочулар үчүн чет тилин үйрөнүү менен биргеликте ал жактан барып иштеп келгенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Андан башка дагы креатив таалим билим берүү комплексинин дагы бир артыкчылыгы бул жерде эң негизгиси кыймылдаткыч күч бул эң мыкты кадрлардын топтолгондугу. Себеби дегенде бул жерде бизден ошол адистердин, тактап айтканда кызматкерлердин жалпы курамы өтө күчтүү, ар бири өзүнүн кесибин сүйгөн профессионалдар чогулган. Арасында өзүңүздөр билгендей ушул комплексти негиздөөчүлөрүбүздүн бири Дайырбекова Гүлнара Мелисовна, өзү математик, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Ошондой эле бул жерде эл агартуунун мыктыларынан эле 20га чукул мугалимдер. Ошондой эле бул жерде дагы ар тармактан өзүн көрсөтө алган мамлекеттик стандарттын түзүүчүлөрү, эксперттери, окуу китептеринин авторлору иштейт. Аталган мектепте өзгөчө басым коюлган нерсе окуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Бул бүгүнкү күндөгү менчик мектептердин арасында окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалгыз мектеп десек да болот. Аны менен бирге балдарды улуттук баалуу нарколоз менен тарбиялоо максатында улуттук баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурулган. Айтор ата-энелер балдары менен агым болуп келип жаткандыгы дагы ошондон окуу процесси дагы ошого ылайыкталып түзүлгөн. Мисалы үчүн ошол 1 класстан баштап 4 класска чейин комуз ирими бул сабак катары киргизилген. Жумасына 2 жолу комуз сабагы өтүлөт. Андан тышкары шахматтагы сабак катары киргизилген. Себеби бул акыл эмгегинин өнүгүшүнө, логикасынын, ой жүгүртүүсүнүн өсүшүнө абдан чоң салым кошулган. Жана албетте эртең мененден баштап балдар кабыл алганда эле биз таңкы көнүгүү менен баштайбыз. Улуттук бийибиз болгон кара жоргону бийлешет. Бул боюнча мына ушунун жыйынтыгындагы биздин балдарыбыз быйыл Турцияда Анталия шаарында өткөн эл аралык олимпиадада ал жерде 1000ге жакын баланын арасынан ушул Кыргызстандын атынан барган креатив таалим билим берүү комплексинин балдары, ал жакта орус тилидүү балдар, англис тилинде эркин сүйлөгөн балдар менен биргеликте ат салышып,
орус тилинде олимпиадага катышышты, анткени кыргыз тили ал жерде жок экен али. Анан ошол англис тилдүү, орус тилдүү балдардын арасынан эң башкы байгени, гран-прини жеңип келген дагы бул биз үчүн сыймык. Мен деген бир сабактан катыштым, физика. Ошо физика сабагы боюнча биринчи орунду алып келдим. Кандай өттү эми олимпиаданын жүрүшү, мындай атаандаштарың күчтүү экен? Атаандаштар күчтүү экен. Мен менен бир бала биринчи орунду алып кетти десе болот. Ал жактан берилген материалдар гана, өтүлгөн материалдар гана суралат экен олимпиадада. Жана адилеттүү олимпиада десек да болот экен. Башка жактан келген балдар менен биздин балдардын айырмасы эмнеде болот? Биздин балдар көбүнчөсү Кыргызстандан барган окуучулар ынтымакташып мындай бири-бири менен команда деген эмне билет экен да. А калган окуучулар байкасам бири-бири менен урушуп мындай ынтымагы анча деле жакшы эмес экен. Олимпиадага барганыбыз аябай ийгиликтүү болду. Баары жакшы маанай менен келдик баарыбыз. Бир эле сабактан эмес, 2-3 сабактардан катыштык. Мен мисалы география жана орус тил сабагынан катыштым. География сабагынан биринчи орун болдум. Орус тилинен экинчи орун болдум. Айга шүгүр, жакшы результаттар деп ойлойм. Бүт ошо биздин мектептин коллективине, администрациясына ыраазычылык билдирем. Орус тилинен берген Айнагүл эжеге ыраазычылык чоң, географиядан берген Салтанат эжеме чоң ыраазычылык. Ошо алардын эмгектери аябай чоң. Биздин балдар дагы аябай баарыбыз чоң эмгек кылдык. Сплоченный бир үй бүлөдөй болбосок, мындай жеңиштерге жетмек эмеспиз. Сабактардан да башка спорттук да таймаштар болду. Ал жерден да жаңылбайм, ар бир спорттон обязательно орунга илиндик да. Футболдон биринчи место болдук, пляжный футболдон биринчи болдук, волейболдон экинчи, водный полдон экинчи болдук. Досум экөөбүз шахматтан биринчи место алдык. Мен биринчи орун алдым. Исхак үчүнчү орун алып, экөөбүз биригип, чогуу бир команда сыяктуу биринчи орун алдык. Биздин мугалимибиз болсо Сезбеков Арзбек болчу. Ал болсо бизди 3-класстан бери алып келип жүргөн. Ушу жакшы даярдык менен бардык биз. Бизди биринчи жолу өзү айтканда биз Арзбек ага кайрылганбыз да. Арзбек ага бизди даярдап коебуз депчи. Ушу Арзбек ага бизди даярдап, ушундай байгелүү орундарга келдик. Мындагы мугалимдердин бардыгы сабак берүүдө заман талабына ылайык изденип, чыгармачылык менен окутууга багыт алышкан. География сабагынан да олимпиаданын мыктылары бар. Биз бүгүн силер менен азыр жаратылыштагы суунун айланышы жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Суунун жашоодо негизи кандай мааниси бар деп ойлойсуңар? Кана? Ажаркан? Билим элге, суу жерге. Азамат, дагы кандай макал бересиң? Суу ичкен кудукка түкүрбө, суу адамдын жаны, суу өсүмдүктүн каны. Азамат, дагы татына. Бул 6-класстын окуучулары, бул окуучулардын билим сапатын жакшыртууда мен көп аракеттерди кылам. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, бул балдардын билим алышына бардык мугалимдер өзүнүн аракетин кылат. Ошолордун ичинде мен дагы окуучулардын билим сапатын көтөрүүдө ар кандай ыкмаларды колдоном. Сабактарда ар түрдүү кызыктуу маалыматтарды, ар түрдүү тесттерди, кызыктыруучу тесттерди, географиялык диктанттарды жана башка ушул сыяктуу көптөгөн ыкмаларды колдонуп, окуучулардын билим сапатын арттырууда мен көп аракеттерди кылам. 2-3 окуучу дүйнөлүк олимпиадага катышып, ошонун ичинен экөө биринчи, экинчи орунду алды. Бирөө 11-класстын окуучусу Менисов Нурсултан география сабагынан биринчи орунга ээ болду. Ал эми 8-класстын отличник окуучусу Кеңешев Жомарт экинчи орунга ээ болду. Бүгүнкү күндө эң маанилүү болгон STEM багытындагы предметтерден тактап айтканда математикадан, физикадан, химиядан, географиядан, гуманитардык багыттагы дүйнөлүк тарыхтан, англис тилинен, орус тилинен алдыңкы орундарды алгандыгы бул албетте бизди өтө шыктандырды, биздин өзүбүзгө болгон ишенимди көрсөттү. Демек эл аралык олимпиада акыйкат так өттү. Ошол жерде эч кимге тарткан жок, эч кимди мындай бир көрбөй, билбей, баягы басынткан эч кандай андай бир нерселерге жол берилген жок. Ошондуктан мына ошол эң аягында жюри акыйкаттык менен так жыйынтыкты чыгарып, ар тараптан жеңишке ээ болгон 16 медаль менен биргеликте гран-прини жеңип, биздин ошол 16 балага быйыл июнь айында 10 окуучубузга Анталия шаарында 20 күнгө эс алууга жолдомо берди да.
Бул албетте башка балдар үчүн дагы абдан чоң мотивация болду. Башка балдар гана эмес, кыргыз тилдүү мектептердин бардыгына мотивация берди деп ойлойм. Бир мектептен 20 окуучунун эл аралык олимпиадага катышканын өзү эле мактоого арзыйт. Ал эми креатив талим билим берүү комплексине барган балдар ар бир сабактан, спорттон, чыгармачылык өнөрдөн алдыңкы орундарды камсыз кылып, 16 өлкөнүн арасында жогорку балл алып, баш байгени жеңип келиши мындагы мугалимдердин жаңы технологиялык ыкмаларды колдонуп, чоң чыгармачылык менен эмгектенгендеринин натыйжасы. Демек, мындай мугалимдер келечегибиз үчүн мол түшүн байлаган жемиштүү багыбыз.